Анан башкалар болсо коюп болду деп жайын болуп коюшат экен да. А бирок эмне болду? Умар радиаллаху анху чим болду? Тигилер барды, кайра кол менен беришти. А бирок эмне кылды Аллах Таала? Ошол машвара немесинен Аллах Таала тигилерди өзү куруп койду. Ошон үчүн бир жамааттын чечими менен жүрүш керек. Мисалычы, бир көп кишилер болсо, эмне кыла алып отурса, апасын шешип жүрсөчү жакырачы. Эмне кыла алып качып кетерби же тияка жем бололу десе, бирок сен качып кетеле десең, тилер жем бололу деп кой. Сен качып кетесиң да. А бирок жок, сен жем бололу деп атсаң, башканы качып кетеле. А бир жакта сен деле качасың да. Өзүң жалгыз жем болгон чагыңда качып кетейин. Ошо экен да бардыгындачы. Мен өзүм жалгыз буга жем болгончо, мен өзүм эле качып кетейин дейсиң. Бул ошол экен да. 6 сабаттан биринчи сабат ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Бул мааниси эмне? Бул маанисичи Алладан гана болот деген эмени? Алладан гана болот да болчу. Ла иляха иллаллах. Аллахтан башка кудай жок, сыйынып атат. Бул зат жок деген эмес. А максаты бул Алладан гана болот деген якынды жүрөккө алып коюш да. Макулуктан болбойт. Немени ишенимчи? Анын пайдасы жим деген дейт. Ла иляха иллаллах деп айтып өлө турган болсо дейт. Аллах Тааланын түзмө-түз ишке сураксыз кирет дейт. Анан Мухаммадур Расулуллах. Мухаммадур Расулуллах Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кулу жана элчиси. Пайгамбарыбыз айтты да, мен өлөрдөн алдынчы мен силерге эки нерсе таштадым дейт. Биринчиси бул Алланын сөзү Кур'ан дейт. Экинчиси бул эмне? Мен сүннөтүм дейт. Ушул экөөнү таянып кармансаңар, эч убакта адашпайсыңар дейт. Эч убакта. А бирок кимде дейт пайгамбарыбыз айтты да, хадистин маанисинде, менин бир сүннөтүм терилте турган болсо деди. Анда ага 100 шахиддин соолу берет. Бир шахиддин соолу дейт, адамга 5ке кирүүгө жетиштүү болгон эме да, соопта 99 даража берилет. Эми дейт, ошол пайгамбардын сүннөтүн тирилтип жашаш керек. Биз даватка эмнеге чыгабыз? Үйрөнүш үчүн чыгабыз да. Ошол эмнени үйрөнөбүз? Аякта сен. Билбейсиңби? Аякта стол жок, үйүндөгү деймиз да. Пайгамбар отуруп жейди, сен отуруп жейсиң. Баарын пайгамбар кандай кыла турган болсо, сен даватта ошону кыласың да. Ошол маанисинде жазылган да. Пайгамбардын өмүр баянын ошон үчүнчү полный ошону окуп чыгыш керек экен да. Что пайгамбардын өмүр баянын билип, сен билесиң пайгамбардын өмүр баянын. Ал кандай тамак жеген, кандай месвак менен тишин тазалаган, кандай жуунган, кандай дарат алган, кандай отуруп тамак жеген, качан уктаган, качан турган, кандай уктаган, кандай убакта гашка чыккан, кандай убакта мечитке келген, канча убакыт мечитте болгон, ошонун баарын биле аласың да. Ошон үчүн бүт пайгамбардын өмүр баянын билиш керек экен да. Пайгамбарыбыз айтты да, менин сахабаларым деди, менин сахабаларым асмандагы жылдызсымы ал деди. Кайсыны силер жибейсиңер, бактылуу болсун. Караңы, сахабалар жылдызсымы ал болду. Биздер жылдызсымы болобуз, эмнеге? Биз просто жүрөктөн чечим чыгарып, жүрөк менен ойлонуп, полный сахабалар кандай кылса биздер ошондой кылыш керек. Аллах Таалачы Куранда айтып атат да, ey силер жакшы үммөт болуп чыгарылдыңар. Силер жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайдырасыңар. Бирде үммөткөчү мындай жоопкерчилик иленген эмес да башыначы. Силер айтып атат ошол жерде, силер жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайдырасыңар. Бүттү. Ошол эле айтты. Силер жакшылыкка чакырасыңар дейт, жамандыктан кайдырасыңар. Муну ким кылган? Эмнеге биз жакшылыктан чакырабыз? Эмнеге биз жакшылыкка чакырабыз? Эмнеге биз жамандыктан кайдырабыз? Муну пайгамбарлар гана кылган иш экен да. Муну только пайгамбарлар кылышкан да, бүт. Алар жакшылыкка чакырышкан. Деген ла иляха иллаллах деп койгон. Анан жамандыктан тыйышкан. Жөн аны кылба. Эмне болот? Бүт баян кылыпчы. Полный Аллах Таала эмнеге пайгамбарчы? Өзүнөн өзү баарын ойлоп таба берген эмес. Аллах Таала бүт вахий кылып түшүрүп берген. Бүт. Анан эмне болду? Ал өзүнүн сахабаларын алып келип айтты пайгамбарыбыз. Анан эмне болду? Сахабалар ошону ойлонушту, кылышты, пайгамбар кандай айтса болот, алар шектенишкен жок, анткени алар пайгамбарды ушундай сүйүшкөн экен да.
жүрөгүндө ушундай менен көрүп экен. Билал радиаллаху анху пайгамбарды ушундай жакшы көргөндөнчү пайгамбар өлгөндөн кийин Меккеге келип азан айтканга алган. Аны айтып келет, أشهد أن محمد رسول الله إلى قلبك وشنا حسين ошол кезде пайгамбарды ушундай жакшы көргөндүктөн Алла разы айта алган. Ошол кезде бардыгыначы ушул якын пайгамбар деген якын Аллахтан болот. Пайгамбарды элчиси деген якын жок. Бул бирок өтө кыйын иш да. Ошон жүрөк алып келип бүттү. Кыйынчылыктан, тозоктон, азаптан сен кайттың. Алла жолуна чык. Бүттү. Сен тозоктон кайттың. Эмнеге? Анткени Аллах айтып атат. Аллах жолуна жукканча тозоктун отуна түтүнүнөн бирип кетип койду. Всё, бирип кетти. Аллах таалачы бир да жаныбар мененчи антишкен эмес коюңдарчы, бир да жаныбар. Бирок бир жаныбар менен ат менен. Ошон үчүн баягында жана мурдакы муфтичи Мафат ажы айтты да, Аллах Таала Куранда бир гана жаныбар менен касам ичкен алат. Жел жылкы багалы ал үйгө тынчтык, береке бар болсун депчи. Ошол кезде барында жаныбарларда да зекет бар. Бирок ал атта деле зекет бар экен. Бирок 6 айдан ашык талаада жүргөн атка зекет берилбейт экен. Ой, зекет берилет экен. Бирок жүрбөгөн атка 6 айдан ашык талаада жүрбөгөн, бош жүргөн атка зекет берилбейт экен да. Эгер атым 6 айдан ашык немеде талаада жүрүп калды, бүттү, сен зекет беришиң керек. Анткени ар бир жаныбардын зекети болот экен да. Намаз бул эмне десе, намаз бул Аллах тарабынан бизге үммөткө берилген, пайгамбардын үммөтүнө берилген. Билет экен да, Аллах тарабынан. Бир эле бир тууганың же да бир алып келип берип койсочу бир подарок. Сен айтасың, "О, рахмат." Эмне ошо намаз үчүн Аллах Таалага рахмат дейсиң. Аллах Таала сен ошол бир тууганың сага подарок берип, бир тууганың эмес, сени кошуп жаратып атат. Сага ещё плюс менден баарын сурап ал деп сага намаз берип атат, подарок кылып. А эмне сен андан сурабайсың? Ага рахмат айтпайсың. Ошол кезде баарын ойдон иш кылыш керек экен да. Бирок мен айта берем. Бирок ошону толук бияка алып келиш керек экен да, жүрөккөчү. Бияка. Келбеди жүрөк. Анда сен жөн эле. Бирок сен Аллах айтты. Ким мага ширк кошо турган болсо деди. Мен аны эч качан кечире албайм деди. Мен башкасын кечирем деди. Башка күнөөлөрдүчү. Мен тоо кылып койсо, киши ыйлап койсо мен аны кечирем деди. Бирок мен ошо ширкти кечире албайм. Ширк бул эң чоң күнөө. Эң жакшы сооп кайсы? Эң жакшы сооп бул эмне бул адамды динге алып келиш дейт. Sen bir adamı dinle alıp koyup koydun savaş. Bir adamı dinle alıp. Hani dinle alıp koyup koydum. Al kılgan soğuk. Ama bundan arası Allah soğuk koyup da. Allah namazı okup, Allah zeket beret, Allah'ın sayısını sadaka. O zaman soğuk biri gelip sağa geliyor. Size de soğuk koyup, biz sağa da. O zaman çünkü. Yani sen soğuk, o zaman çık adam ölgünce bunu öğretten. Al dağı dinle alıp koyup. Al ölüp olsa dedik ki. Ал динге алып өлүп калган киши динге алып келген бала дагы кыла берсе, аны сол эле кайра жасап коюшат. Эмне сен биринчи кишини динге алып келип койгонсуң десечи. Ошондо баары бул öğretкен да. Бул дүйнөдө көбөйдө болот. Баары туруш керек. Сен эмнеге десе бул Аллахтын сунусу. Пайгамбар мисалы Таифке барганда эмне болду? Аны таш менен уруулады, эмне кылган? Жабрайыл ага сен дуа кылгын. Hazır dedim o tohum periştesi gelip de onu çok mutlu olacak. Tohum periştesi geldi. Anne dedi, Muhammed sen Allah'a dua kılın onu büt çok mutlu oldu. Ama ya onu ben tavgan dedim. Ben de orada dualayın dedi. Dua. Yallah dedi. Yallah şu Taif elini bundan keyinki elinden halımlarda hadisleri çağırıp bu. Ne oldu hazır kuturda? Şu Taif elinden çıkan
Bizler alımlar var eкен да. Anандай ilim zikir. İlim adamga ölgөндөн төрөлгөндөн өлгөнгө чейин керек. Farz. Adam калат экен илимдичи. Ölgөндөн, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин полный илим алат экен да өмүрүндө. Mesela bir neyse bilmeydi adam kata gelip olsa anne sağa kalar. Yakıcı bunda bunda katan getirmez mi? An daha kata getiriyor başkasını. Andan da kara sağa kalıp anlamıyor. O şanta oturup günah kılıp kara sağa kalıp getirip sağa oturup bol adam ne var kendine? O şanta değil, uyumam gerek. Ama niye desen? Tügüdüğünü desen baylığın kılat ya. Baylığın kılat. Maşından kılat. Мишнете турган чоң үйүн калат бияк. Полный калат бияк, качып полный. А бирок эмне калбайт? Эмне сен менен чоң барат? Сен турган бияка, мен антем мен окутат байтиңге биякта калат. Мен калсаңчы. Бирок ким сен менен чоң баратсаң сен эмне? Сен амалың барат дейт. Эгер сен жакшы амал болсоң, сен амалың кабырда сага жардам берет. Егер сен жаман амал кылсаң, кабырда ал сени кордойт дейт. Эмнеге сен антесиң деген уже биякта периштелердин эмеси болот. Кара Умар радиаллаху анхуга пайгамбар мындай айтып койду келип жүрчү. Эй Умар, сен кабырга барасың. Кабырга барганда эмне болот деди? Эй Умар, сен кабырга барасың. Кабырга барганда эки периште сага мункар накир, сага сурак алганы келет. Сен анда айтасың. Аллахың ким деп сураганда, менинки го эми Аллах. Силердики ким деп сурап, сурак андан аласың дейт. Ошол экен. Жакыйын ушунчалык күчтүү болгон экен да сахабаларды. Алар полный эле өзүнүн жашоосунда эле тапшырып койгонго даяр болчу экен да. Бардыгы мененчи бирдей жүрчү экен. Эмнеге анда икром муслим керек? Бардыгы менен бирдей болду. Саз келди мисалы, чака бай келип калды. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу. Полный жашаган жакта койшуңуз. Кандай досум? Ал деле ошого окшош, байга окшош эле киши, просто кичине байлыгы жок экен да. Эмне сен тиги бай менен ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум дешиң керек? А сен тиги неме менен, кеде менен кандай досуңду учурашың керек? Ал деле ошого окшош киши да. Ошо апендичи бир чоң алым болгон экен да. Bir günü bay toy örüp atken, bir cemaatçılar menен emesini diyor baratken, diyemenç. Momda iki stol koyuşmuş, iki girmeç, iki zal menç. Bir yanında bir jırdi tamakta, bir yanında jönök öyleken. Tigi, apendi cemaatında giymeç, cemaatçılar menен, tigi jakşırağına gireyinsen, jo baka biyaka gireyinsen. Ömün biyaka gireyinsen, biyaka gireyinsen, jo biyaka gireyinsen, biyaka gireyinsen. O jaka girmeyin çıkıp koy. Jakşı giymeyin, şlyapasın diyor ona gerek kayda. Kayrati jana girip sokkan jana biyaka gireyin diye girip barısın. Jo baka biyaka. Antin diyor bir tane apendicik. Ti kuruştursun haberde. Mo sahabe çok ulusal kimine şapçı. Nega entüler mu jingo kolları da öyle kim da. Emne sana tutasın sen. Bilesiniz ben jana yarım saat bir saat olur ne ki şu anda. Ben narca vardım. Çamaşırlar menен кийимди болдум. Ошол жерде мен бияка кирейин болсом мен тияка кир деп бияка өтүп чыкты дейт. Наркыстоо. А мен жакшы кийинип кирсем бияка кирди. Билип койгула бул тамак силерге эмес, могу кимге керек. Бияка адамдарчы ойлошуп экен да, бай деген кандай? Акчасы бар, үйү бар, машинасы жакшы, телефону жакшы, ушундай немелерди ойлошуп экен да. А бирок чындыгын койду, кандай болот десечи? Бай деген нормальный эле как положено кичкене үй салат дейт. Нормальный адамдардыкындай эле машина алат дейт. Нормальный адамдардыкындай эле кийим кийет дейт. А бирок анын акчасы аябай көп. Ал неметсе болот эле өзүнө чоң үй салсачы, жакшы машина алса, жакшы кийин болсо болот. А бирок ал эмне кылат? Алланы эстейт дагы, ошонун баарын садакага берет. Баарын Allah niye antri dese, India'da Allah'a şükür şundan kişiler var kendine.